Саламатсыздарбы? Мен Майжанова Бактыгүл Жакыповна. Бүгүнкү биздин биринчи сабагыбыз психология илимине киришүү. Темабыз адам психологиясынын предмети жана маселелери. Психология илими татаал түзүлүштөгү көп бутакталган билимдердин системасынан турат. Бүгүнкү күндө көптөгөн гуманитардык илимдердин негизин психология илими түзүп жаткандыгы бекеринен эмес. Ар бир коомдук турмуштун өз системасын психологиялык билимдер менен камсыз кылуудан башталат. Ушинский педагогикалык иш-аракетте психологиянын өзгөчө орду бар экендигин белгилеген. Билим берүү практикасында психология илимине муктаждыкты көрөбүз. Ал муктаждыкты камсыз кылуу максатында аталган курс төмөндөгү кубулуштарды изилдейт. Адам психологиясынын жаратылышы жөнүндө учурдун талабына жооп бере турган системалуу көз карашты кармануу, өнүгүү, динамика, феноменология, структура, психологиянын өзгөчөлүктөрү жөнүндө билим берүү, психология илими изилдеген кубулуштарды ачып көрсөтүүчү түшүнүктөрдүн системасын сунуш кылуу, адамдын личносттик жеке жалпы касиеттерин белгилөө, адамдар менен өз ара мамиле түзүүнүн закон ченемдүүлүктөрүн тактоо, психикалык өнүгүүнүн шарттары, механизмдери, кыймылдаткыч күчү, адамдын онтогенездик өнүгүү маселелерин өз ичине алат. Психологиянын предметин тактап алуу адамдардын жашоо турмушун, иш-аракетин, коомго тийгизген таасирин, коомдогу ордун аныктоого мүмкүндүк берет. Ар бир илимди үйрөнүү, анын предметин жана изилденүүчү объектисин аныктоо, чечүүчү маселелерин тактоодон башталат. Себеби кайсы гана илим болбосун, анын объективдүү чындыктарын, айрым маселелерин бөлүп алып, анын негизги тутумуна кирген кубулуштарын негиз кылып, максатка ылайык изилдейт. Демек, ар бир илимди үйрөнөрдүн алдында алгач анын предмети эмне, бул илим эмнени үйрөтөт, кандай кубулуштарды, жаңылыктарды, кызыктырган мисалдарды өз ичине алат деген суроолор жаралышы мүмкүн. Ар бир илим объективдүү чындыктын чексиз касиеттеринен айрым сферасын бөлүп алып, ошол кубулуштарды изилдейт. Психология жан дүйнө тууралуу илим экендиги баардыгыбызга белгилүү. Ар бир адамдын психологиясы ар башка болуп, алар өз чөйрөсүнөн калыптанып, тарбия алып өсөт. Ар бир коомго болгон көз карашы, ой жүгүртүүсү, кабыл алуусу ар башка. Адамдардын жан дүйнөсүн билүү ар бир адамга кызыктуу. Ошондуктан биздин эрага чейинки убактан бери эле өз ички дүйнөсүн, оюн, сезимин, элестетүүсүн, умтулуусун дагы жана башка сапаттарын билүүгө кызыгышкан. Бул психикалык көрүнүштөр бир эле адамдарга эмес, айванаттарга да тиешелүү. Бирок психология илими адамдардын психикасына гана көңүл буруп изилдейт. Фундаменттик атайын психология окутуунун, тарбиялоонун практикасы. Теория жана башка тармактар менен байланыштуу болот. Ал эми генетикалык психология психиканын жана жүрүш-туруштун тукум куучулук механизмин, генетиктик негизин үйрөтөт. Медициналык психология адамдын психикалык процесстеринин бузулушунун түрдүү спектрлерин жана аларды эскертүүнү, коррекциялоону изилдешкен. Булардан башка дагы юридикалык, педагогикалык, социалдык, курак психологиясы болуп бөлүнөт. 19-кылымдын жарымына чейин психология философия менен тыгыз байланышта болгон. Кийинчерээк гана физика, химия, биология менен байланышта экендиги жөнүндө эксперименттер жүргүзүлүп, изилдене башталган. Илимий изилдөөлөрдүн негизинде психологдор адамдын психикасы, аң сезими объективдүү, реалдуу жашай тургандыгын белгилешкен. Адамды курчап турган заттар кандай реалдуу жашаса, адамдын психикасы, аң сезими жана субъективдүү дүйнөсү да ошондой эле реалдуу жашайт дешкен. Демек, психология илиминин предмети болуп психика жана аң сезим саналат. Ошентип психологияда
психологиялык кубулуштарга сезүү, кабыл алуу, эс, көңүл буруу, эмоция, сезим, түшүнүк кубулуштары кирет. Булардын пайда болуу себептери инсандын жекечелик психологиялык белгилери: темперамент, мүнөз, жөндөмдүүлүк, идеал, бир нерсеге болгон кызыгуусу сыяктуу белгилерине байланыштуу болот. Адамдын жекечелик иш аракетинин психологиялык өзгөчөлүктөрү мотив, ык жана оюн, окуу, эмгек, ишмердүүлүк сыяктуу өзгөчөлүктөр изилденет. Психика — бул кеңири түшүнүк. Кубулуштар объективдүү дүйнөнү адамдын баш мээсинде чагылдырып, анын реалдуу дүйнөсүн түзөт. Демек, психика объективдүү дүйнөнүн субъективдүү образы дейбиз. Башкача айтканда, сырткы дүйнөнүн баш мээде чагылышы. Аң сезим — бул психиканын эң жогорку өнүккөн тепкичи. Ал адамдарга гана мүнөздүү. Коом менен адамдын байланышынан келип чыккан сезимдүүлүк — бул адамдын кыймыл аракети, ишмердүүлүгү, аң сезимдүүлүгү. Адамдын аң сезими коомдук объективдүү нерселерге, өзүнүн ишинин канчалык аткарылганына карата мүнөздөлөт. Психология психикалык процесстердин өзгөчөлүгүн жана ар түрдүү иш аракеттер дегенибиз окуу, эмгек катары, ошондой эле инсан катары өнүгүп калыптанышын изилдеп үйрөтөт. Адам психикасынын өнүгүүсүнүн кыймылдаткыч күчү жөнүндө ар кандай көз караштар болгон. Ошентип, психология илими ар бир коомдо ар башка окумуштуулар менен ар кандай жолдор, көз караштар менен изилденген. Себеби адамдын жан дүйнөсүнүн субъектүүлүгү бир эле психология илимине таандык болбостон, логикада, педагогикада, физиологияда, андан башка дагы көптөгөн илимдерге таандык. Демек, психологиянын өзгөчөлүктөрү эмнеде? Биринчиден, психология адамдын психикалык, башкача айтканда субъект катары өзгөчөлүктөрүн анын ой жүгүртүүсү аркылуу кыймыл аракетине болгон көз салуусу болуп эсептелет. Мисалы, биз дем алуу органдары аркылуу дем алабыз. Бирок комнатада аба ысып, же бир башка кубулуштар менен аба өзгөргөндө психика иштей баштайт да, терезени ачууга же эшикке чыгууга, жана башка ошол сыяктуу өзгөрүштөргө болгон адамдын реакциясы сезилет. Психологияны изилдөө эмне жыйынтык берет? Бизди курчап турган адамдардын инсандык өзгөчөлүктөрүн билүү, алардын жүрүш турушуна, ой жүгүртүүсүнө, элестетүүсүнө, эркине, дагы башка өзгөчөлүктөрүн билүү, башкача айтканда, адамдын ички дүйнөсүндө өтүүчү процесстерди тескеп териштирүү. Ушул багыттагы изилдөөлөрдүн натыйжасында адамдын тышкы кыймыл аракеттери менен ички аракеттери, чыгыш теги, түзүлүшү, айрым функциялары жагынан окшош экендиги, ошондой эле алар бири-бирине өтүп турары далилденген. Психология илимин изилдөө адам баласы тууралуу маселени 3 багытта: дифференциалдуу психология, онтогендик психология жана жалпы психологияда изилдейт. Дифференция — өзгөчөлүктөрүн изилдөө. Онтогендик — жеке адамдын балалык, тестиер жана өспүрүм чагында калыптанышын изилдөө. Ал эми жалпы психология — жеке адамды бүт бойдон толугу менен мүнөздөө. Психология эксперименттик илим, анда лабораториялык тажрыйба чоң мааниге ээ. Андан тышкары байкоо жүргүзүү, анкета толтуруу, психологиялык тесттер, интервью алуу сыяктуу методикалык жоболор жана ыкмалар колдонулат. Эксперименттик психологиянын өнүгүшүнө медицинанын техникалык жетишкендери
электроникадагы математикалык моделдөөдөгү жетишкендиктер да таасирин тийгизүүдө. Психология ар бир кесипте жолугушат жана кеңири жайылтылган. Ар бир адам өзүнүн кесибинин устаты, ишмери болуш керек. Жасаган ишинин жыйынтыгынан адамдын мүнөзү байкалат. Адамдын психологиясын толук изилдөө сүйлөөсүнөн, жазуусунан, оюнан, көз карашынан, билиминен аныктала баштайт. Адамдын психологиясын изилдөө лабораторияда эксперимент жүргүзүү, байкоо, күндөлүк жазуу, маектешүү сыяктуу жолдор менен да аныкталат. Байкоо жүргүзүү сыртынан байкап баа берилет да көп убакытка созулат. Ал эми күндөлүк түрүндө жазылат, сүрөткө тартылат, кинопленкага түшүрүлөт. Мындай изилдөө методикасы адамдын кызыкчылыгын, жөндөмдүүлүгүн, шык адатын изилдөөгө жардам берет. Бетме бет сүйлөшүп маектешүү ишмердүүлүктүн жыйынтыгы. Өмүр баяны булар да адам психологиясын билүүгө жардам берет. Психология илиминин негизги орунда тургандыгы анын аң сезимдеги объект жана субъекттин кошулушу. Муну түшүндүрүш үчүн төмөндөгүдөй салыштырмалуу мисалды келтирсек болот. Бала төрөлгөндө жана ымыркай кезинде ким экенин билбейт жана эстебейт. Убакыт өткөн сайын бала өсө баштайт, сезими калыптанат, өзгөрөт, бала басат, окуйт, ден соолугун чыңайт, жолдош күтөт. Ошентип акырындап сезимдин өзгөрүп өскөнүнө байланыштуу калыптанып өсөт. Ымыркай кезинде болсо баланын психикалык жөндөмдүүлүгү, анын функциясы, аны курчап турган айлана чөйрөнү гана таанып билүүгө жумшалса, кийинчерээк бул көрүнүш аң сезимдин негизин түзүп, коомго байланыштырып, коом менен кошо өзгөртөт. Ошондой эле биздин эрага чейинки байыркы коомдогу адамдар ымыркай баладай жаратылыш менен таанышып, күрөшүп, тамак таап гана жегенге жөндөмдүү болсо, бара-бара коомго байланыштуу адамзаттын сезими өсүп, өз акылы, колу менен материалдык жана рухий байлыктарды жаратты. Ошол мезгилде адам өзүнө өзү суроо берди: мен кайсы мүмкүнчүлүгүм менен ушуларды жараттым? Же болбосо жаратып жатам? Мен кантип коомду өзгөртүп, өзүмө баш ийдире алам? Демек, ушул ойлор пайда болгондо адамда психологиялык билими пайда болду десек жаңылыштык болбостур.